Кудайдын чакырыгы 28 октябрь. Мен бул жерди кыйратпаш үчүн, алардын ичинен дубал кура турган, менин алдымда ушул жер үчүн жаракада тура турган адам издедим, бирок тапкан жокмун. Жезекиил пайгамбардын китебинен. Арачылык сыйынуу бул башкалар үчүн Кудайдын алдына келип сыйынуу. Жезекиил китебинен окуп кеткендей, Кудай эл үчүн жаракада тура алган. Кудайдын алдында арачылык сыйынуу менен сыйынып турган бир адамды издеп таппадым дейт. Өтө өкүнүчтүү. Өзү үчүн гана эмес, башкалар үчүн сыйынган сыйынууда күч бар. Арачы бул Кудай менен адамдын ортосунда турчу адам. Муса өз эл үчүн Кудайдын алдында мындай арачылык кыла алган. Булардын күнөөсүн кечир. Эгерде кечирбей турган болсоң, анда мени да өзүң жазган китебиңден чийип сал. Аюптун да достор үчүн сыйынганы эсибизде болуш керек. Ал достор үчүн сыйынганда Кудай аларды баталады. Элчи Павыл дагы көп жолу жыйындардан өзү үчүн сыйынуусун суранган. Арачылык сыйынуунун маанилүүлүгүн ал жакшы билген. Өзү дагы кайда болбосун жыйындар үчүн сыйынган, түрмөдө жатканда да арачылык кызматын калтырган эмес. Айланабызда Кудайдын коргоосуна, жардамына, ырайымына муктаж адамдар толтура. Көптөрү сыйынганды билбейт, Кудайды билишпейт. Алар үчүн арачылык сыйынуусунда Кудайдын алдында жаракага туралы.